Adabiy окуу 4 класс. 1-бөлүм Боз үй. Китебибиздин 14-бети. Элибиз эзелдеден бери ыйык тутуп, ата-бабалардан калган мурас катары ардактап тигип келген боз үйдү ким билбейт? Боз үй жалпы эле көчмөн элдердин ысыкта саябандоочу, сууктан калкалоочу, жашоо турмушу өтүүчү турак жайы болгон. Боз үй көркөмдүгү өзгөчө, тигип чечүүгө жана көчүп конууга ыңгайлуу, жөнөкөй жана жеңил. Аны чечип туруп бүктөп койсо, бир төөлүк гана жүк болот. Ал эми тигип койсо, бир үй бүлө сыйып жашай турган жылуу жайга айланат. Боз үй кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн эң мыкты чыгармасы. Анын эң мыктысы өргөө деп аталат. Ага от жагылбайт, чыпта тартылбайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боочудан турат. Боз үйдүн жыгачына түндүк, уук, кереге, босого, каалга, бакан кирет. Боз үйдүн төбөсүндөгү жарык кирүүчү жана түтүн чыгуучу тегерек жыгачы түндүк деп аталат. Түндүк жана керегени бириктирүүчү чабак жыгачтарды уук дешет. Боз үйдүн уук бекитилүүчү таяныч жыгач жасалгасы кереге делинет. Кереге бири-бирине кайчылаштыра көзөлүп көктөлгөн таякчалардан жасалат. Керегенин санына жараша үй канатка бөлүнөт. Мисалы, үй 4 керегеден тигилсе, 4 канат үй, 6 керегеден турса, 6 канат үй дешет. Боз үйдүн көркү керегенин жайылышына жараша болот. Эшигине босого бекитилет. Алардын төмөнкү жагы жер босого, жогорку жагы баш босого деп аталат. Босогого жакан каалга жасаса да болот. Эшик чийден токулат да, сырты кийиз менен капталат. Түндүгүн көтөрүүдө жана кийиздерин көтөрүп салууда колдонулуучу бир учу ача жыгач. Бакан же түндүк бакан деп аталат. Боочуга баш чалгыч, уук тизгич, кереге чалгыч, эшик боо, турдук боо, үзүк боо, кырчоо кирет. Аларга ою салынып, түрлөнтүп да өрүлөт. Ушул бөлүктөр кандайча жайгаштырылып боз үй тигилет? А дегенде шамалдан ыктоо, тегиз, таза жер тандалат. Муну элибиз журт чалуу деп ачышкан. Журтка кереге жайылып, тегерек тарта керилет да. Алар бириккен жерлер саканаттары аркылуу ашталып, кереге чалгыч менен бекем таңылат. Керегенин учтарына босого таяктар бекитилип, кереге чалгыч салынат. Аны баш чалгыч дешет. Анан түндүк көтөрүлүп, анын көзчөлөрүнө уук сайылып, экинчи учу керегенин башына уук боолор менен байланат. Уукка уук тизгич чалынат. Андан кийин жабык баш жабылат. Андан соң чый курчалып сыртынан туурдуктар кыланат. Ууктун үстүнө үзүктөр салынып, акырында түндүк жабуу жабылат. Үй тигилип бүткөн соң анын ички жасалгасын да орду менен жайгаштыруу ага көрк кошот. Боз үйдүн ортосу коломто. Эшиктин бет маңдайы төр. Киргендеги сол тарап эр жагы, оң тарап эпчи жагы деп бөлүнөт. Боз үйдүн эшигин ачып, босогонун атап кирер менен эле төрдөгү жыйылган жүккө көз түшөт. Керегедеги небир түрлөнүп, сайылган туш кийиз, түркүм моюм түшүрүлүп, жасалган дердеги шырдак, ала кийиз көлдөлөңдөр көз жоосун алат. Эпчи жагында ала бакан чыгдан жайгашкан, кереге баштарына аяк кап, чынык кап илинген. Мына ушинтип боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын улуу үлгүсүн түзөт. Балким тууган кошуна жана классташ досторуңузга боз үйдүн кооздугу жана уникалдуулугу жөнүндө эстетип, аларды бул кереметтүү турак жайды ушул чыгарылыштан өз көзү менен көрүүгө чакырсаңыз болот. Көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар.